Жетиштүү өлчөмдө бал алуу үчүн бир үйүрдөгү арылардын саны 80 миңден ашык болууга шарт. Эгерде аба ырайы жакшы болсо, бир мезгилде алар 150 килограммга чейин бал беришет. Айжан Кулманбетова бал өндүрүү тармагында 12 жылдан бери эмгектенет. Сыртта болгон суроо талапты аткарууга ири көлөмдө балдын жетишсиздигинен көп көйгөйлөр жаралып келген. Эми мамлекеттик колдоонун эсебинен агрардык кластерди жакшыртууга 10 миллиард сом жеңилдетилген насыя каралды. Элдин арасында мындай кызыгуу жаратып атат да. Ошого жараша буюрса биз бал өндүрүүнү андан дагы көбөйтөбүз. Экспорттун көлөмү да көбөйөт. Анткени мамлекеттин колдоосу бул өтө зарыл, анан өтө мындай керектүү да азыркы учурда биздин секторго. Өткөн жылы өлкөдө 149 миң тоннадан ашык бал чогулуп, жыйынтыгы мурдагы жылга караганда 9 миң тоннага көп болду. Азыркы тапта балды чогултуу боюнча биринчи сезон аяктап калды. Учурда бал чогултуу боюнча биринчи эле жыйноодо Жалал Абад облусунда 300 тонна, Ысык көл аймагында 450 тоннадай, ал эми Нарын облусунда 150 тонна болсо, Чүй өрөөнүндө 200-250 тоннадай бал топтолду. Кыргыздын тоо балына кызыккан мамлекеттердин арасында Кытай, Катар, Кувейт, Япония, Германия, Бириккен Араб Эмирлиги, Туркия, Орусия жана КМШ өлкөлөрү бар. Айрым учурда балчылар аарыларды дарылоо үчүн антибиотиктерди берип, балдын сапатын түшүрүшөт. Бирок азыр бул маселелердин баары чечилип, балды сыртка чыгарууда лабораториянын жыйынтыгына кылдат көңүл бурулууда. Балчылар менен бирге азыр Айыл чарба министрлиги жумушту жүргүзүп атат. Ошол байкы Кытайга экспортту чоңойтуу боюнчачы. Биз эгер ошол жумушту жүргүзсөк, анда Кытай эле биздеги балды баарын сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Эгерде бир балчы жылына 2 тоннадан ашык бал алса, демек анын сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүгү жогору. Кыргызстандагы жаратылыш шартын эске алганда, жылына 25 миң тоннадан ашык бал алууга толук шарттар бар. Жеңилдетилген насыяны алгандардын саны өссө, келерки жылы өлкөдө бал алда канча көп чогулушу ыктымал. Элиза Нурматова, Аскар Рулан уулу, Ала Тоо 24.